11 каналында жаңылыктардын кечки чыгарылышы менен кесиптештерим жана мен Назика Атамбекова тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Күндүн маанилүү жаңылыктары. Бишкектеги номер 1 абактын жетекчисине кылмыш иши козголду. Ага кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып коюлууда. Аталган абакта чуулганду 50 абактын мурунку жетекчиси Иманкул Телтаев асынып өлгөн эле. Нарында жоголгон мергенчи изделүүдө бүгүн 11 адамдан турган куткаруучу топ Миң Буу жайлоосуна чыгып кетти. Азырынча издөө иштери натыйжа бере элек. Казакстанды террор коркунучу басты. Коңшу өлкөдө социалдык түйүндөр аркылуу элдик милиция артынан сактыкка чакырган маалыматтар таратып атат. Ал эми Казакстандын ички иштер министрлиги бул чакырыктарга тиешеси жоктугун айтууда. Бул жана башка кабарлар тууралуу кененирээк бир аздан соң тааныша аласыздар. Азыр мигранттар темасына токтолсок, кыргыз мигранттары Орусияга аймагына киргенден кийин 30 күн ичинде каттоого туруу эрежесинен бошотулушу мүмкүн. Учурдагы мыйзамдар боюнча Орусияга келген чет элдиктер 7 күн ичинде каттоого турууга жетишиши керек. Путин Госдумага кыргыз жарандарынын Орусияда жүрүү эрежелерин караган. Кыргыз-орус макулдашуусун кароого жолдоду. Ага 19-июнда Санкт-Петербургда кол коюлган. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке ошол жылдын 12 августунан тарта толук мүчө болду. Биримдиктин шарттарына ылайык Кыргызстан бажы биримдигине кошулгандан кийин алды менен Орусия, ошондой эле Казакстанда иштеп жүргөн мигранттардын турмушу жеңилдеп, алар үчүн кошумча жумуш орундары ачылат деп кыргыз өкмөтү ынандырган эле. Биз кыргыз мигранттарга Таможня союзга киргенден кийин жеңилдиктер мурдагы кезде биз разрешение жасатып, же патент жасатып, жумушка кирчүгө эле ага да аз акча эмес, бир разрешение жасатканга акыркы учурларда 28 миңге жасатып жүрдүк. Азыркы кезде биз патент жок эле, разрешение жок эле, жумушка трудовой договор менен эле медицинский страховка жасап, жумушка орношуп жатабыз. Жана кыргызстандыктарга дагы болгон жеңилдиги кыргыздар бул жака келип 30 күндүн ичинде убакыт берет, 30 күндүн ичинде регистрация жасатып, официалдуу түрдө жумушка кириш үчүн. Путин мамлекеттик думага кыргыз жарандарынын Орусияда жүрүү эрежелерин караган кыргыз-орус макулдашуусун кароого берди. Бул макулдашууга 19-июнда Санкт-Петербургда кол коюлган. Келишимди ишке ашыруу үчүн федералдык бюджеттен чыгымдарда талап кылынган. Бирок Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди дагы бекемдейт деп айтылат түшүндүрмөсүндө. Бирок Евразиялык экономикалык биримдик мигранттарга жеңилдиктерди жаратканы менен жеке ишкерлер үчүн терс таасирин тийгизбей койгон жок. Мен Должой базарында жеке ишкермин. Биз 4 жылдан бери иштеймиз. Бизге таможенный союзга кетсе аябай жеңилдик болот. Баары жакшы болот деп айтышкан болот. Бирок таможенный союзга келип биз наоборот кыйналып атабыз. Детский кийимдер жеткизебиз, анын баарын Россияга жөнөттүбүз. Кризиске байланыштуу российский покупательдер да эч биздин товарларды албай калдык да. Товарларыбызды албай калышты, келбей калышты. Ал аз келгенсе Казакстандан бизнесмендер да келбей калды. Доллар көтөрүлгөнүнө байланыштуу. Тканьды биз Мадинадан алабыз. Доллар өскөндөн Мадинада да ткань өсүп атат. Биз вообще кылган эмгегибизди актабай өтө артка кетип, ушундай кыйын кырдаал учур болуп атат. Андан да аз келгенсе күндөн күнгө доллар өсүп, аябай кыйналып атабыз. Кредитти доллар менен алган кезде, ал кезде 52-5 болчу, азыр эми кредит 73-15 болуп атат. Кантип төлөшүбүздү билбей, элдин баары ушу башын кармаган. Бүт эле жолдо ушинтип кыйналып атат. Расмий маалыматтар боюнча бажы биримдигине киргенден кийин мигранттардын саны мурдагы жылга караганда бир аз төмөндөгөн. Бирок бул Кыргызстандын бажы биримдигине киргендигинен тиешеси жок. Азыркы күндө Россия Федерациясында 520 миң кыргыз мигранттары бар. Жыл башынан бери бир 20-30 сандарын айланасында гана айырмачылык болбосо азайды да. Мурун жыл башында 556 ушундай болчу да, азыр 520 миң болуп калды. Мындай бир бул деле ал ЯЭПке кирген себеп эмес да. Кыйынчылыктар кара тизме маселеси боюнча жаралып аткан, жана 49 миң жаран боюнча. Бирок азыркы күндө алардын дагы аябай бир 90% чыгып калды жана бул маселе дагы жыл аягына чейин чечилип, кыргыз мигранттары Россия Федерациясына толук эркин кирип чыгууга мүмкүнчүлүк алат.
Бул тапта айрым бейөкмөт уюмдар, ошондой эле партиялар Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусундагы экономикалык маселелерди жөө кармап, өлкө саясий жактан көз каранды болуп калбайбы деп суроо салышкан болчу. Өкмөт өкүлдөрү болсо Орусия сунушталган уюмга кирбей коюунун кесепеттерин эскертип келет. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы жактыруулар каралгандан соң Кыргызстан менен Орусиянын мамилелери бекемдешин айтат. Гүлүм Эркинбек кызы, Исмат Ибрагимов, 11 канал үчүн. 11 каналында эми башка жаңылыктардан Иманкул Телтаев асынып өлгөн абактын жетекчисине кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Баш прокуратура бүгүн маалымат таратты. Эске салсак, өткөн аптада номер 50 абактын мурунку жетекчиси тергөө абагында белгисиз жагдайда асынып өлгөн. Баш прокуратура Телтаевди медициналык бөлүмгө ички эреже тартипке ылайык эмес которулганын жана ал жерде күзөтүү жок калганын айтууда. Ал арада жаза аткаруу кызматы Телтаев боюнча экспертизанын жыйынтыгы 1 айдан соң чыгарган кабарлады. Алдын ала жыйынтык боюнча анын денесинен кыйноонун белгилери табылган эмес. Номер 50 абактын мурунку жетекчиси 20 ноябрда асынып каза тапкан. Ал жетектеген абактан кылмышкерлер качып, милиция өкүлдөрү каза тапкандыгына байланыштуу 11 ноябрда камакка алынган болчу. Ошо майданында болгон учак кырсыгынын чоо жайы тууралуу бүгүн башкы прокуратура жаңы маалымат таратты. Ага ылайык кырсыктаган учактын биринчи кыймылдаткычы жана гидросистемасы 3000 метр бийиктикте иштебей калган. Мындан улам учактын командири Ош аэропортуна авариялык конууга мажбур болгон. Учурдагы учактын 2 кара жашиги алынып, иликтенип атат. Мындан тышкары аба майданынын диспетчердик кызматына дистери сурамжаланып атат. Баш прокуратура кырсыкта 10 киши жеңил жарат алып, учак олуттуу зыянга учраганын тактады. Миңбугу жайлоосуна аң улоого чыгып дайынсыз жоголгон мергенчинин издөө иштери уланууда. Бүгүн Чайык айылындагы өрт куткаруу кызматынан 11 адамдан турган топ кырсык болгон жерге чыгып кетишти. Кече издөө иштерин жүргүзүп жаткан 20 адамга тамак аш жеткирүү жана маалымат алуу максатында 2 адам ат менен Миңбугу участкасына кетишкен. Аң улоого чыгып адашкан 2 адамдын бирөөсүнүн жансыз денеси кече кар астында табылган. Эл аралык жаңылыктар: Түркиянын Сирия менен чектеш жеринде орусиялык Су-24 учагы атып түшүрүлдү. Түркиянын аба күчтөрү орусиялык учак асман эрежелерин бузуп, түрк аба мейкиндигине кирип келгендиги үчүн учакты атайлап атып түшүргөнү кабарланууда. Учак Түркия менен Сирия чектешкен жерге жакын Түркмөн тоосуна кулап түшкөн. Түрк басылмалары учактын 2 пилот учактан чыгып кеткенге жетишкенин жазышты. Орусия тарап учак 6000 метр бийиктиктен атып түшүрүлгөн. Учак түрк аба мейкиндигине кирбегенин айтууда. Эскертсек, буга чейин октябрь түрк бийликтери Түркия аба мейкиндигин бузган Орусия учактары үчүн Орус элчилигине нааразычылык нотасын берип, бул көрүнүш кайталана турган болсо радикалдуу чаралар көрүлөрү эскертилген. Египетте жанкечтилер мейманкана алдында жардыруу уюштурушту. Эл-Аиш шаарындагы жардырууда адам курмандыктары бар экендиги айтылууда. Жергиликтүү маалымат булактары мейманкана жанында турган машиналардын бири миналанып жарылганын жазып чыгышты. Экстремисттер уюштурду делип жаткан мейманканада Египетте 23 ноябрда өткөн шайлоо добуштарынын санакка алган шайлоо комиссия мүчөлөрү болгону кабарланды. Египетте дүйшөмбүдө парламенттик шайлоолордун 2-чи туру болгон. Коңшу өлкөлөр турмушунан WhatsApp жана башка социалдык түйүндөр аркылуу Ички иштер министрликке шилтеме берилип, террордук акттар боло турганы маалымдалды. Казакстандын Ички иштер министрлиги мындай мазмунда билдирүү таратпаганын айтууда. Алар өлкөдөгү коомдук тартип көзөмөлдө экенин билдирип, элди ишеничтүү булактарга кулак салууга чакырууда. Ошентсе да, өлкөдө чек арадагы өткөрүү бекеттеринде чет элдик жарандардын кирип чыгуусуна көзөмөл күчөтүлдү. Кайрадан Кыргызстан жаңылыктары: Баш прокуратура Жогорку кеңеш депутаты Игорь Чудиновго айып коюлуп, кылмыш иши сотко жолдонгонун билдирди. Бирбол партиясынын депутаты болгон Чудиновго Самаковдун иши боюнча айып коюлганы ачыкталды. Өкмөт башы кезинде Чудинов Чүй облусундагы айрым жерлердин категориясын алмаштырууда кызмат абалын колдонгон делүүдө. Учурдагы парламент депутаты Игорь Чудинов өзүнө коюлган айыптар менен макул эмес жана аны сотто далилдөөгө даяр. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз, кийинки бөлүктө. АКШ дүйнөдө теракт коркунучу сакталууда экенин айтты. Мамлекеттик департаменттин билдиришинче, террордук коркунучу дүйнөдө 2016 жылдын февралына чейин сакталат. Парижде болгон теракттын уюштуруучуларынын бири делген Салах Абдысалам табыла элек. Полиция аны издөө иштерин улантууда.
Крым дагы деле жарыксыз отурат. Мындай себептен улам орус бийлиги Крымда өзгөчө кырдаал киргизди. Алда мына ушулар туурасында кабардар болосуздар. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөнүн ар бурчунда жүргөн америкалыктарды теракт коркунучу дагы деле бар экендигин эскертти. Мындай кырдаал дүйнөдө 2016 жылдын февралына чейин сакталары айтылды. Ислам мамлекети Аль-Каида, Боко Харам өңдүү экстремисттик топтор дагы деле террордук иштерге даярданып жатканын эскертти. Бул себептүү америкалыктардын коомдук жайларында сак болуусу жана эл көп топтолгон жерден оолак болуусу үчүн кеңеш берилди. Париждин чет жеринде кечээ теракт уюштуруучуларынын бирине тийиштүү делип жардыргычы бар кур жана телефон табылды. Бул буюмдар издөөгө салынган 26 жаштагы Салам Абдысаламга тийиштүүбү же жокпу али белгисиз. Полиция бул тууралуу Абдысалам дагы өзүн 18-округда жардырмак, бирок ал пландан баш тарткан же техникалык жактан жардыруу мүмкүн болгон эмес дейт. Бельгияда Парижде болгон кандуу окуяларга тиешеси бар делип 4-чү адамга айып коюлду. Федералдык прокуратура башкармалыгы ал адам 22 ноябрдагы полиция рейдинде кармалганын билдирип, аты жөнүн тактабады. Ал адам менен кошо кармалгандагы 15 киши тергөө жана сурак амалдарынан кийин бошотулган. Брюссельде терроризм коркунучу дагы деле жогорку деңгээлде сакталып аткан экен жергиликтүү бийликтер айтууда. Ишембинин кечинен бери уланып жаткан Крымдагы жарыксыз жашоо жарым арал Украинадан көз каранды экенин көрсөттү. Крымдын бир суткада электр энергиясына болгон муктаждыгы 900дөн 1100 мегаваттка чейин жетет. Жарым арал өзүнүн электростанциялары болсо, бир суткада 180 мегаваттан ашык эмес энергияны чыгара алат. Орус бийлиги Крымды өзгөчө кырдаал киргизди. Аймакта кезеги менен свет өчүрүүлөрү орун алууда. Кыргызстан калкы 1959 жылдардан тарта 3 эсеге көбөйдү. Бирок 1970 жылдан тарта төрөлүү жаатында пайыздык көрсөткүчтөр жаатында бир аз солгундоо бар. Улуттук статистикалык комитетте бүгүн 6 миллиондук кыргызстандык төрөлүшү утурлай талкуу өттү. Кыргызстандын калкы 2050 жылы 11 миллиондон ашары болжолдонууда. Ушуну менен 11 каналынын жаңылыктар кызматы өз ишин жыйынтыктайт. Жакшы калыңыздар.